Саламатсыздарбы, мекендештер, мекенчил биздин элибиз. Мынакей мен дагы ушул өзүмдүн оюмду айтып турушум керек. Себеп дегенде баарыбыз эле өзүбүздүн оюбузду айтып турушубуз керек. Мына бүгүнкү ушундай кыйын күндөрдө бири-бирибизге бел болуп, башкача айтканда керек болсо ден соолук каалоо тилектерди айтып турушубуз керек. Мен деле башкача айтканда бул оору эч кимди мындай калтырган жок болсо керек. Мен 12 күн жатып, мына бүгүн туруп, ушул сиздердин алдыңыздарда чыгып сүйлөп коюн тура келдим. Чындыгында эле катуу оорудум. Анан көбүнчө ошол ооруларда кайнатма шорпо ичип, ошол кайнатма шорпонун ичине ак серке кылып улам ичип аттым. Башкача айтканда кымыздан ак серке кылып ичип аттым. Көк пиязды көп жедим. Ошондой эле жанагы лимон чайларын ичип, тердеп ошо менен чыгып кетти окшойт да. А бирок мен буга чейин дагы ушул күнүгө 6 километрге жакын дайыма басчымын. Мүмкүн ошонун дагы улам тердетип чыгарып кеткендир. Айтып эптеп буну дарысы болсо дарысын ичип, жанагындай дары чөптөрү болсо дары чөптөрүн ичип атып, бул оорудан чыгып кеттим деп ойлойм. Бүгүн жакшы болуп, мына сүйлөгөнгө чамам келип калыптыр. Негизи мен 30 килограммга чейин арыктагам. Ал эми бул оору менен 12 күндө дагы 5 килограмм арыктаптырмын. Башкача айтканда бул ооруга мындай кайдыгер карабашыбыз керек экен. Оору үчүн ары бирибиз күрөшүбүз керек экен. Ошондой эле ары бир жаранды, элди ойлошубуз керек экен. Себеп дегенде бул оорудан ооруга өтө берген өзүнчө бир вирусту таратчу оору турбайбы. Анан мен азыр окуяларга айтып кетсем, андан кийин олуттуу маселелер менен андан кийин маселеттешсем. Окуялар. Мынакей менин бир кошунам, орус аял киши кошунам. Өзү ишчи. Анан булочка сатчу. Мен ошонун булочкасын дайыма сатып алчу элем. Мен анын булочкасын жакшы көргөндүктөн, же болбосо ошол булочка менен чай ичкендиктен эмес. Чын эле ошол булочкасын алып турсам, мүмкүн ал арагын таштап, ошол булочкасы көбөйтүп турса, ошол булочкасы менен алек болуп кетер деген негизде алып турчумун. Булочкасын дайыма алдым. Дайыма алып жүрдүм, карап жүрдүм. Кээ бир күндөрү ошол булочкасы жок сумкасын көтөрүп келген күндөр болду. Ачыгын айтыш керек, кээ бир күндөрү сумкасында булочкалар калып калса керек. Аны да көтөрүп келген күндөр болду. Ичип алган күндөрү да болду. Акыркы күндөрү мен аны көрбөй калдым. Ал эмне болду экен деп мен издегенге болуп, аны издеп тапканга аракет кылып мен аны таптым. Көрсө, ошол мен дайыма булочка алып жүргөн аял ушул оорудан каза болуптур. Эми ал эл аралап жүргөндө ошол булочка сатам деп. Мүмкүн ошол оору жугуп, анан ошого себеп болуп кеткендир. Мына ушул оорудан каза болуптур. Бүгүн сыртка чыктым. Сыртка чыгып Бишкекти аралап жүрсөм, бир кичинекей бала, ушул 8-9 жаштагы бала максым сатып жүрүптүр. Анан сурадым, максым алыңыз деп калдым. Максым алыңыз, максым ичиңиз жакшы максым деп калды. Өзү тилгарак бала экен. Анан бул шороодон алып анан кайра сен сатып атасың десем, жок, апам жасаган деп. Анан болуптур. Алайын деп, колунда карасам 2 баклажка, 2 литр, 30 сомдон экен. Болуптур деп мен ал максымды алдым. Максымды биринчи ошо максымды алып, анан акчаны ушул ашыгы менен берсем, ашыгы менен алган жок. Сиздин моунча эле сом болот деп кайра кайтарып берет. Жөн эле койбойсуңбу десем, такыр болбой. Көрдүңөрбү? Анан бир четинен балага тарбия болсун деп мен акчамды алып кеттим. Анан мен муну менен айтар турган себебим, ушул балдар бирдеме сатып жүрсө, ушул балдардын колунан бирдеме алып жүрөлүчү. Себеп дегенде ал бала эмгек кылып жүрөт да. Ошол бала эмгек кылып, менин саткан нерсем өттү деп, ал ошого кызыгып, өзүнүн ошол апасынын эмгегин өтүп атат. Өткөрүп келдим деп апасына да мактанып келет. Ошондуктан
ушу балдардын колун кол каратпай, колунда эмне сатып жүрсө, ошону алганга аракет кылабыз. Мен силерге ошону үндү бердим. Жакшылык кылганда, бири-бирибизге канчалык жакшылык кылсаң, сага да ошончолук жакшылык керек. Бул турмуш айланпа. Бардык нерсе айланып келет. Сен адамгерчиликти кылсаң, адамгерчилик келет. Сен сатып ийсең бөлөдү. Сатсаң, кайра саткан дагы өзүңдүн башыңа келет. Бирок ошол сатканга сен саткандай мамиле кылсаң, ал түшүнбөшү мүмкүн. Себеп дегенде ал сатканда. Ошондуктан бул айланпа турмушту эч ким айланып өтө албайт. Ал эми бүгүнкү акыбалга, уюштуруу маселелеринде чындыгында бизди башкарып аткан башкарчылардан да ката көп кетти. Ошолордун айнанда болуп калды. Эми элди күнөөлөбөш керек да. А элди жолго салган эл башчылары эмне болуп турат? Сен биздин башчыбызсың деп эл силерди шайлады да. Силерге добуш берди да. Бизге жол көрсөт деп. Себеп дегенде биз көппүз. А көпчүлүгүн кыла берет. А бирок көпчүлүккө жол салып бер деп добушун силерге берди да. Ошондуктан жолду туура жолго жолдой албай койдуңар. Муну мойнуңарга алышыңар керек. Мына бүгүнкү күндө штаб Боронбаев баштаган штаб иштеп атат деп атат. Боронбаев баштаган иштеп эмне кылып атат, аны менен эч ким билбейт. Себеп дегенде алар өздөрү маалымат бере албайт. Маалымат менен жеткире албай коюшту. Алар эч кимге жеткире албаса, штаб менен кимдин иши болот? Эч кимдин иши болбойт да. Керек болсо, кайсы бир маалымат булактарга, же болбосо кайсы бир маалымат тармактарга муну берип койгула, тигини берип койгула дебестен, өзүнүн маалымат борбору болуш керек. Мына март айында кандай штаб ачылды, ошондой пресс борбору болуш керек. Андай пресс борбор ачкан жок. Андай сайт ачыш керек. Ошол штаб деген сайт ачыш керек. Ошол штаб деген сайт менен борборуп иштеш керек болчу. Бүгүнкү күндө штаб эмне кылып атат? Ошондой эле штабтын диспетчерский телефондору болуш керек болчу. Диспетчерский работниктери болуш керек болчу. Мына азыр блогерлер иштеп, ооруну кайсы жакка алып барарын билбей ара кайсы жакка ташып атты. А бирок 7 мүнөткө жетпей калды деп жанагы жаш кыз ыйлабады. А силер ошонун баарын уюштуруп беришиңер керек болчу штаб. Диспетчерский работник деп эмне үчүн айтып атам мен силерге? Телефондо ошол жерге звонок эткенде, Ганисиде азыр реанимация боло элек, азыр улуттук больницада реанимация бар, ошол жака алып барасыңар, же болбосо ошол жака алып баргыла. Же болбосо Ганисиде 2 күндөн кийин болот, азыр болбойт бул жерде деп маалымат берип туруш керек болчу. Же болбосо бул жерде реанимация бар. Ал жерге реанимация керек. Же болбосо бул жерде азыр өвел эмес бар, ошол жака алып баргыла. Анык реанимацияга жаткырган болду, тияк алып баргыла, бияк алып баргыла деп диспетчерский иштерди ошолор кылып туруш керек болчу. А волонтерлор звонок этип, каяка алып барабыз? Кайсы обсервациянын пункт, бөлүм бош? Кайсы жерге алып барабыз? Мына ушундай оперативный иштерди иштеш керек болчу. А булар эмне иш кылып атат? Андай иш кылган жок. А волонтерлорду ким угат? Кайсы врач угат? Тияк алып бар, бияк алып бар дейт да. А буларды укпайт. Жаш балдар болсо ким угат аларды? Баары эле уже бүтүп алганда, ошо баары болмош болсо. А бирок кайсы обсервацияда канча киши келди күнүнө? Буга мынча киши келди, Ганисиге мынча киши келди, тиге мынча киши келди, бул жакта мынча киши келди, Ошто канча киши, Ошто канча обсервациялык пункт бар, Жалал-Абадта канча бар, Баткенде канча бар, ошолордун канча реанимациялык бөлүмү ачылды, канча өвел келди. Мына ушул өвел аппараттар келбегендиктен көбү кырылып кетти. Эл акындары, эл өкүлдөрү, эл ажыларын баарын ошондо биз жок кылып алдык. Мунун баарын моюнга алыш керек. Эми уюштуруш иштери мына бүгүн дагы штаб эмне кылды? Мынча өлдү, мынча дарыланып чыкты, мынча жукту. Маалыматтын форматтарын өзгөртүп туруш керек. Бекеринен Советтер Союзу убагында маалымат бул мамлекеттик идеология болуп турган. Маалымат идея берип турган. То есть маалымат кыргызча айтканда пикир жаратып турган. Себеп дегенде маалымат менен ким камсыз болот? Эл да. Эл маалыматта болуп туруш керек болчу. А бул жерде штабда бир дагы маалымат жок. А негизи штаб иштеш керек болчу бул жерде. Ошондуктан Сооронбай Шарипович
кадр маселелерин карашыңыз керек. Ыштапты иштетишиңиз керек. Эгерде кимде сөз болсо, кимдин сөзү болсо, ушул оор акыбалда ким сөзү менен ат чыгып кетсе, кимде ошол айта турган сунуштары болсо, ошолордун баарын кабыл алышыңыз керек. Бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы. Баштылардын, баш иштегендердин баарын азыр баш иштеген адамдар биздин башыбызды бириктирет. Баш иштеген адамдарды жолтурушубуз керек. Мына мен айта турганым ушул. Оперативный иштер болбой калды. Такыр болгон жок оперативный. Чаржайыт болду. Эки жака чачылып кетти. Ошондон биз көп адамдарды өлтүрүп алдык. Бул дүйнөдө адамдын өмүрүнөн артык эмне нерсе бар? Эмне нерсе бар? Кудай Таалам адамга эки гана нерсени берет. Бул ден соолук, анан өмүр. Кудай Тааламдын негизги колдосу сол. А сен эмне тамак жейсиң? Эмне менен алектенесиң? Кудай аны менен иштеп жүр. Анчалык майда эмес Кудай Таалам. Кудай мына ушуларды гана карайт. Ал эми Кудайдын күнөөсүнө калып мен бирөөлөрдү аябай катуу айткым келбейт. Мына ушул маалда ким сабырды, ким токтоо, мына мүнөзүбүз ушул маалда келет. Ачуу душман акылдос, акылды эми калчайлы. Урматтуу мекендештер, ден соолукта болгула.